39 бөлүм. Ошол кезде Бабыл падышасы баладан уулу Меродах баладан Хискияга кат жана белектерди жиберди. Анткени Хискиянын ооруп айыкканын уккан. Хиския жиберилген элчилерге кубанып, аларга өзүнүн казына үйүн, алтын күмүштөрүн, жыпар жыттуу заттарын, кымбат баалуу, жыпар жыттуу майларын, курал жарак сактаган үйүн, кампаларын, аларда эмне болсо, ошонун баарын көрсөттү. Хиския өз үйүндөгү өз падышачылыгындагы бардык нерсени көрсөттү. Аларга көрсөтпөгөн эч нерсеси калган жок. Ошондо Ышая пайгамбар Хиския падышага келип, бул кишилер эмне дешти? Алар сага кайдан келишти деп сурады. Хиския ага, алар мага алыс жактан, Бабылдан келишти деп жооп берди. Ышая, алар сенин үйүңдөн эмнени көрүштү деп сурады. Хиския, алар менин үйүмдө эмне болсо, ошонун баарын көрүштү. Менин казыналарымда аларга көрсөтпөгөн эч нерсе калган жок деп жооп берди. Ошондо Ышая Хискияга мындай деди: Себайот Теңирдин сөзүн ук. Сенин үйүңдө эмне болсо, ошонун баарын, ата-бабаларың ушул күнгө чейин эмне жыйнап келишсе, ошонун баарын Бабылга алып кетчү күндөр келет. Эч нерсе калбайт дейт Теңир. Сенин тукумуңдан, сенин уулдарыңдан алып кетишет. Алар Бабыл патшасынын падыша сарайында эбнух болушат. Ошондо Хиския Ышаяга: сен айткан Теңирдин сөзү жакшы деди. Ал менин өмүрүм өткүчө тынчтык жана жыргалчылык болот деп ойлогондуктан ушинтип айтты.